Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер? Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунун билим берүүнүн менеджменти кафедрасынын ага окутуучусу Сагынбаева Назира Оразалиевна. Биз бүгүн мектептеги ички көзөмөл темасында сөз козгойбуз. Бүгүнкү биздин темабыз мектептеги ички көзөмөл. Мектеп администрациясы жана мектеп кызматкерлери үчүн жалпы маалымат катары карасак болот. Окуу жылынын башталышы менен мектептеги ички көзөмөлдүн 1 жылдык план графиги иштелип чыгат. Ал жерде жооптулар, аткаруучулар, мөөнөтү, мазмуну каралып, 1 жылдык план түзүлөт. Ошол пландын негизинде 1 жыл бою мектеп кызматкерлери иш алып барышат. Биз алгач мектептеги ички көзөмөл деген эмне, анын багыттары, максаты, милдети жана башка түшүндүрмөлөрүнө токтолуп маалымат берип кетем. Мектептеги ички көзөмөлдүн багыттары: окуу процесси, тарбия процесси, педагогикалык кадрлар мектептеги жана окуу материалдык база эсептелет. Ички мектептик көзөмөлдүн максаты жалпы билим берүүчү мекеменин окуу тарбия иши тууралуу толук маалымат алуу жана өз учурунда окуу процессине тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү болуп саналат. Биз мамлекеттик билим берүү стандартында каралган талаптарга карай мугалимдердин сабак өтүүсү, педагогдордун иш билгилиги, тарбиялык сааттардын аткарылышы жана башка мектеп ичинде аткарыла турган иш аракеттердин бардыгы ушул ички көзөмөл аркылуу көзөмөлдөнүп каралып турат. Андан кийин ички көзөмөлдүн негизги милдеттери катары биз төмөнкүлөрдү карап алабыз. Биринчи, окуу программасынын аткарылышы, окуучулардын билим деңгээли жана көндүмдөрү, алардын билим сапаты. Үчүнчү, окуу тарбия ишин уюштуруу боюнча мугалимдерге методикалык жактан жардам берүү. Билим берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарынын сакталышын көзөмөлдөө. Ошондой эле мугалимдер тарабынан билим берүүнүн мазмунунун ишке ашырылышы. Окуу дисциплиналарынын аткарылышын системалуу түрдө көзөмөлдөө. Мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарынын аткарылышын көзөмөлдөө бул ички көзөмөлдүн негизги милдеттери болуп саналат. Биз андан кийин мектептеги ички көзөмөлдүн методдорун карап алабыз. Себеби ошол ишти алып барууда, жыйынтык чыгарууда биз кандайдыр бир методдорго таянып иш аракет жүргүзөбүз. Ички көзөмөлдүн методдору бул байкоо жүргүзүү, аңгемелешүү, анкета жүргүзүү, тест алуу. Бүгүнкү күндө биз кейс папка деп кейсти дагы кеңири форматта колдонуп атабыз. Муну балдарга бүгүнкү күндө түшүндүрүп, аларга ушул кейс папканы иштөө өтө актуалдуу экендигин дагы айтып жатабыз. Окуучулардын билим деңгээлдерин текшерүү, бул албетте баягы мугалимдердин сабактарына катышуу жана класс аралык тажрыйба алмашуу десек дагы болот. Ички мектептик көзөмөл пландуу, системалуу жана багыттуу максат мүнөзүндө жүргүзүлөт. Себеби биз ар бир ишти баштаар алдында сөзсүз түрдө план түзөбүз. Анын иш аракетинин бардыгын бекемдеп алып, анан багыттуу иш алып барышыбыз керек болот. Ички көзөмөлдү текшерүүнүн этаптары: максат коюу. Биз бардыгыбыз жакшы билгендей, кандай иш алып барбайлы алгач максат коюп алабыз. Текшере турган объектини тандоо, текшерүүнү пландаштыруу, текшерүүнүн субъектисин аныктоо, маалымат чогултуу жана иштеп чыгуу, текшерүүнүн жыйынтыгын чыгаруу, рекомендация берүү.
Көзөмөл жүргүзүүдө сөзсүз түрдө биз бир классты же болбосо бир мугалимдин сабагына кирүүнү пландаштырып алабыз. Ошол мугалимдин сабагында сабак кандай өтүлүп жатат, кандай критерийлерге таянды, калыптандыруу, өнүктүрүү деңгээлдери ишке аштыбы, ошолордун баардыгын карап, текшерүүгө барган кызматкерлер баардыгын иштеп, анализдеп чыгышат. Анан ар бир текшерүүнүн аягында жыйынтык чыгарылып, сунуш, пикирлер, рекомендация берилет. Текшерүүнүн эффективдүү жүрүшүнүн шарттары. Кайсыл учурда текшерүү эффективдүү болот, натыйжа берет? Так маалымат берүү, маалыматтын так болушу, педагогдордун ишинин деңгээлин окуп үйрөнүү, жардам берүү, алдыңкы мугалимдердин, алдыңкы педагогдордун тажрыйбаларын жайылтуу жана текшерүүчүнүн маданияттуулугу. Текшерүү десе эле терс жактарын баса белгилеп көрсөтүү эмес, мугалимдерди, педагогдорду колдоо, аларга методикалык жактан жардам көрсөтүү, багыт берүү болуп эсептелет. Бул текшерүүчүнүн бир гумандуулугу же маданияттуулугу деп эсептесек болот. Мектептеги ички көзөмөлдүн түрлөрү. Текшерүү жүргүзүүдө биз бир канча көзөмөлдүн түрлөрүнө таянабыз. Алар тематикалык көзөмөл, фронталдык көзөмөл, обзордук көзөмөл, жекече көзөмөл, тематикалык жалпылоочу көзөмөл, алдын алуучу көзөмөл жана башка болуп бөлүнөт. Биз анда азыр тематикалык көзөмөлгө кыскача аныктама берип өтсөк, мектепте тематикалык көзөмөл бул белгилүү бир тематиканын негизинде дидактикалык, методикалык иш алып баруу. Мугалимдер ошол коюлган тематиканын негизинде ачык сабактар өтүлөт, же болбосо тарбиялык иштерди жүргүзүү болуп эсептелет. Фронталдык көзөмөл мектепти жалпы бардык жагынан текшерүү болуп саналат. Фронталдык көзөмөлдү биз ички деп да бөлүп алсак болот. Ички көзөмөл бул мектеп администрациясы тарабынан жалпы ошол мектеп ичинде жүргүзүлгөн текшерүү. Андан тышкары райондук билим берүү, облустук билим берүү тарабынан дагы ошо фронталдык текшерүү деп мектепти жалпы жонунан текшерип карап кетишет. Андан кийин класстык жалпылоочу көзөмөл деген бар бизде. Класстык жалпылоочу көзөмөл бул бир класска ар башка педагогдордун жүргүзгөн иш тажрыйбасы десек болот. Биз мында параллель класстарды алабыз. Бул ар бир мугалимдин бир класска жүргүзгөн анализи. Ал жерде окуучулардын таанып билүүгө киришүүсү, окуучулардын мугалим менен болгон карым катнашы, класстагы коллективдин психологиялык абалы жана башкалар каралат. Класстык жалпылоочу көзөмөл бул бардык мугалимдердин бир класстагы жүргүзгөн иш аракетин айтабыз. Мисалы бир параллель классты алабыз. Ошол класста мугалимдердин окуучулар менен иштеши, окуучулар менен кызматташтыгы, окуучулардын таанып билүүсүнүн ишке ашышы бардыгы ошол класстык жалпылоочу көзөмөлдө каралат. Бул класстык жалпылоочу көзөмөл окуу жылынын жыйынтыгынын анализинде бир класс тандалып алынат. Ал класс же абдан мыкты көрсөткүч берген класс болуп эсептелет, же болбосо тескерисинче ошо окуу процессинде көрсөткүчтөрү начар деп эсептелинген классты кандайдыр бир критерийлерге таянып бөлүп алышат. Дагы анан ошол жерде жалпы көзөмөл жүргүзүлөт. Ар бир текшерүүнүн жыйынтыгын талкуулоо жүрөт. Жыйынтык түрүнө жараша төмөндөгү чогулуштарда каралат. Педагогикалык кеңеш, кичи пед кеңеш, усулдук кеңештин чогулушу, ата-энелердин чогулушунда, окуучулардын чогулушу, класс жетекчилер, тарбиячылар, ата-энелер, окуучулар менен жекече аңгемелешүү дагы жүрөт. Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча жыйынтык документ, справка же доклад түзүлөт. Ушуну менен сабагыбызды аяктайбыз. Саламатта калыңыздар.